Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бул видео сабагыбызда биз ChatGPT генеративдик жасалма интеллект тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн Google'дун издөө талаасына ChatGPT деп жазабыз. Андан биринчи турган сайтка киребиз, ChatGPT дегенде. Буну бассаңыздар, бул жерде англисче чыгат. Мыштын оң кнопкасын басып перевести на русский деп которуп аласыздар. Андан кийин бул жерде таанышып көрсөңүздөр болот, ар бири менен окуп. Бул жерде мына исследование, продукция, безопасность, компания тууралуу, буну OpenAI компаниясы иштеген, ушулар тууралуу окуп, дагы ChatGPT'нин мүмкүнчүлүктөрү менен таанышсаңыздар болот. Бул жерде вход ChatGPT деген бар. Ушуну басасыздар. Андан кийин регистрация болосуз. Эгерде регистрация болгон болсоңуз, ушундай болуп чыгат. Регистрация болуш үчүн сиздерде мындай чыгат. Мына бул жерден продолжить Google деп басасыз. Андан кийин өзүңүздүн аккаунтуңузду тандайсыз. Сиз аккаунтуңузду сурайт, анан аккаунтту тандагандан кийин интернет слабый болуп атат. Продолжить Google дегенди басып койсоңуз эле ушул Google аккаунт менен кирип кетесиз да, сизден атыңыз сурайт, анан туулган күнүңүз сурайт, ошого жооп берип коесуз. Андан кийин сизге мындай болгон терезе чыгат. Бул терезеде эмнелер бар жана кандай кылып иштесек болот. Эң башында эле могу жерде ChatGPT деп турат. Бул жерде ChatGPT Plus. Акылуу версиясы бар. ChatGPT 4тө айына $20 төлөнөт. Ал эми ChatGPT 3.5да акысыз версиясында деле иштесек болот. Бүгүнкү күндө 13-майдагы обновление болгонунда Chat 4.0 дегени бар. Бир 10 чакты запрос жөнөткөндөн кийин ал токтоп калат. Ал бардык тилдерди түшүнөт, анын ичинде кыргыз тилин дагы жакшы түшүнөт. Ошого дагы бизде мүмкүнчүлүк болду азыр иштегенге. Андан сырткары сол жагында новый чат деген бар. Обзор бар. Мына обзорду бассаңыздар, бул жерде бир канча ChatGPT'нин кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ушулар тууралуу көрүп чыксаңыз болот. Мына составление текста, производительность, исследование, образование, жана башка булардын ар бирин көрүп таанышсаңыздар болот. Биз азыр новый чат дейли дагы кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, ошолорду карап көрөлү. Бул жерге мына промпт жазасыз. Промпт деген ушул ChatGPT'ге бере турган сурооңузду промпт деп атайбыз. Мен мисал үчүн промптту дайындап койдум. Могу жерден напиши план урока деп берип атам. Промптту коёюн бул жерге. Мына сабактын планын сурап атам мен. Ушул өзүмдүн сабагым боюнча бердим. Эми бергенде бул секунданын ичинде бизге ушул сабактын планын жазып берет. Сиз канчалык промптту туура так берсеңиз, ошого жараша сизге жооп берет да. Эми ушул сабактын планын биз көчүрүп алышыбыз керек. Аны кантип көчүрүп алабыз? Ал үчүн асты жагында копировать деген кнопкасы бар. Ошону басып көчүрүп алабыз. Мына морекини копировать деп туруп, анан Word алып барып коюп койсоңуз болот. Word'то жаңы түздүм дагы, мына ушундай кылып коюп койсоңуз болот. Андан сырткары бардыгын эмес болсо, мыштын сол кнопкасы менен мындай кылып белгилеп туруп деле көчүрүп кетсеңиз да болот. Бул жерде мына повторно генерировать дегенде башкача кылып дагы генерировать этип берет. Эгерде жок, стоп деп койсоңуз токтоп калат. Андан кийин бул жерде мисал үчүн генерация бүткөндөн кийин мен азыр могу эмени да көрсөтүп берейин, биротоло. Могу жерде азыр жазып берди, эми мына күтүп бүттү. Андан кийин бааласаңыз болот. Мына 4.0 версиясын 4.0да иштеп атабыз. Бир умный анан бат жазат. Ошол эле учурда 3.5 менен деле иштесеңиз болот. Мына мен жана айтып аткан ChatGPT 4.0 бир 10 чакты запрос жөнөткөндөн кийин бир күндө ошончо эле жөнөтө аласыз да, сиздин лимитиңиз бүттү деген сообщение чыгып калат. Анда сиз могу 3.5 менен иштей бересиз. 3.5да акысыз бул. Бул деле акысыз болгону сизге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтөт. Дагы бир мүмкүнчүлүгү ушул эле нерсени могу жерде поделиться деп
силикон ушул чат менен бирөө менен бөлүшкүңүз келсе, ушул кнопканы басып поделиться деп ссылкасын алып, создать ссылку чат GPT деп туруп, копировать создать ссылку десеңиз, сизге ссылканы берет. Андан кийин буну копировать ссылку деп силикон ошол ссылка менен бөлүшсөңүз да болот. Андан кийин бул жерге скрепкинин сүрөтү турат. Ушул жерден биз документтерди бул жерге компьютерден жүктөп туруп, ушул компьютердеги документти дагы анализдесек же өзүңүз негизин бөлүп бер дейсизби, ушул боюнча тест түзүп бер дейсизби, ошентип да иштесеңиз болот. Мен азыр анализ жаза дейин. Анализируй документ дейин. Бул мага ушул документ эмне жөнүндө экенин анализдеп берет. Документ, который вы загрузили, представляет 10-минутную презентацию на тему современной тенденции образования. Вот основание, основные документы деп турат. Структурасы иши кылып, сиз берген өзүңүздүн лекцияңызды берип ушул жөнүндө тест түзүп бер десеңиз болот. Же болбосо ушул лекциядан бир ссылканы койсоңуз болот. Ушул ссылканы анализдеп бер деп иши кылып, өзүңүздүн берген сурооңузга жараша. Андан кийин сиз түзгөн суроолор, сиз берген чатка берген суроолор сол жагында сакталып турат. Аны переименовать этсеңиз болот, бирөө менен бөлүшсөңүз болот, архивировать этип койсоңуз болот. Ушундай кылып чат GPT менен өзүңүздүн суроолоруңузду берип иштей берсеңиз болот. Албетте бул жерде берилген бардык маалыматтар так жана туура деп айтуудан алыспыз. Сиз ар бир берилген маалыматты өзүңүз анализдеп, тууралыгын текшерип, андан кийин гана өзүңүз колдоносуз деген ишеничтебиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кийинки сабактарда жолугушканча сак саламатта болуңуздар.